30 жыл ораза кармаган инсан. Bir күнү 30 жыл ораза кармаган инсан кудуктун башына келип, суу алуу үчүн кезекке турат. Ал кезек ушунчалык чоң жана узун болсо да, сабыр сактап, талашпай кезекти күтөт. Ошол учурда кезектен bir киши чыга калып, "Ай, мага суу бергиле, мен оразомун" деп кыйкырып чыга калат. Сабыры кеткен 30 жыл ораза кармаган инсан чыга калып мынтип айтат: "Эй бай болгур, кайсы жакка жашасың? Кезеңге карасаң болом. Ораза кармадым деп сен кезекти талашып жатасың. Эгерде сен bir күн ораза кармаган болсоң, мен 30 жылдан бери ораза кармоодомун" деп айтат. Ошондо жанагы кезек талашкан киши мынтип айтат: "30 жылдан бери сага сөзүм өтпөдү, азгырылбадым. Мына эми сөзүм өттү, азгырдым. Бүткүл элге 30 жыл ораза кармаганымды милдет кылып жарыяладым. Бар сообуңдан айрылдым" деп көздөгөн кайын болот. Мындан алынуучу сабак, урматтуу мусулман туугандар, аткарып жаткан парзыбызды жана ошондой эле тутуп аткан оразабызды эч кимге милдет кылбай, жана ошондой эле жарыя кылбай Аллах үчүн аткарайлык. Баарыбыздын туткан оразабыз жана ошондой эле кылып жаткан ибадаттарыбыз кабыл болсун.